Туғандар, ассалаумалейкум. Сіздерге дағы бір соны жаңылық бар. Моу арқада тұрған Хавал Жулиондор Рамазан тақсырдың таксопаркынан подвукып шықты туғандар. Машинелер 50 штук, машинелер бүт бардығы, жаңы 5 пробег туғандар. Бұйырса 50 штуктен 1-2 күн ішінде таксиге дайыр болады. Азыр Рамазан тақсырдың өзіменен сұрашып дегеле бұл машинелер қанша жылға қаншадан шығып атат, ошол жөнінде толық маалымат алып берсем туғандар. Ишеничтүү подвукуп машина издеп аткан биздин таксист кесиптештер болсо, Рамазан тақсырға келе бересиздер. Өтө жакшы условиясы менен чыгып атат экен. Жүргүлө. Тақсыр, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Машинелердин бир сыра условиялары менен тааныштырып айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат. Алхамдулилlah, мына бүгүн бизде жаңы партия 50 машина чыкты. Өтө жакшы условия менен чыкты деп эсептейм. Булардын аренда с правом выкупка бериле турган суммасы арендадан да арзан түштү деп эсептейм. 4 жылга 2350 рубльдан туура келди. Первоначальный взнос 120 000 рубль. 120 000 рубльдин ичинде полный таксиге даярдап, безограниченный подтакси страховкалар менен лицензия, обклейка полный таксиге даярдап беребиз. И плюс азыр бизде партнерлор менен финансирование болуп, первоначально 120 000 төлөп, ушу машинаны алган водительге Турцияга путевка подарка кылып атабыз. 50 машинеге тең. 50 машинеге тең. Ого, машинаны алып эле Турцияга кетет экен да. Турцияга барып бес алып келесиңер. Өтө жакшы. Биз берген сертификат активациясы 15 000 рубль болот. Бирок биз ушу 50 машинеге активациясын деле кылып беребиз. Так, дагы бир кошумчалай кетчү нерсе туғандар. Бул машинелер 4 жылга чыгып калды деп жанагынтип коркуп неме болбогула. Эгерде на всякий случай машинелерди төлөй албай калып, же какой-то бир ишиңер чыгып кала турган болсо, бүт машинелерди башка адамга өткөзүп берсеңиздер болот. Тем более машинелердин бүт бардыгы без ограничения страховкасы менен. Так, дагы айта турган эмнелер калды таксы? Эми туугандар, выкуп бул оңой эмес. Ооба. Ойлонуп, жети өлчөө бир кес дейт. Ойлонуп көрүп, анан ишти кылыш керек. Анан бизде договордо пункт бар. Мен обязательно киргизип койгом. Переуступка прав лизинга. Эми вдруг депорт болуп кетиши мүмкүн водительдер. Ооба. Же документ жактан, же кырсык болуп калышы мүмкүн. Кудай сактасын, Кыргызстанда бир проблема болуп калышы мүмкүн. Никто не застрахован дейт го. Туура айтасыз. Никто не застрахован. Ошон үчүн любой момент бир таанышыңарды алып келесиңерби, досуңарды алып келесиңерби. Переуступка прав лизинга кылып туруп, дальше ушу досум айдап кетет деп машинаны өткөрүп Берип кетсе болот. таштап кетсе боло берет. Мынакей туғандар, өзіңіздер уктуңар. Рамазан тақсыр буга чейин канчалаган машинелерди чыгарды. Мен да билесиңер, постоянно Рамазан тақсырдан алам. Буга чейин Mercedes Ешканы алдым. Өткөндөрү билесиңер, V-классты дагы ушул Рамазан тақсыр өзү чыгарып берген туғандар. Условиясын өзүңүздөр жакшылап уктуңар. Келгенде дагы офиске кирсеңиздер, кандай кылыш керек, кайсыл жерден обслуживание кылыш керек, кайсыл таксопаркта иштеш керек, тақсырдын диспетчерлери бүт айтып деп түшүндүрөт туғандар. Азыр мол ачык турган машиненин бир сыра комплектациясын көргөзөйүн. Дегеле бу Хавал Жулиондор комплектациясы кандай болду экен деп кызыгып калган болушуңар керек туғандар. 2024 жылкы Хавал Жулиондор булар рестайлинг бой туғандар. Могул жерде решеткалары, фаралары, астындагы бамперлери бираз мурдакlardan отличаться этет туғандар. Тегерек четин бир сыра көргөзөйүн. 4 литр дискаларда летний резина, парктроник, задний камера көрүп атасыңар. Аркасындагы лобовойунда дагы дворниги бар. Тегерек четин көргөзөйүн. Анан кийин ичин көргөзөйүн. Келгиле. Ичин көрөлүчү, бисмилла деп туғандар. Өтө качественный кылып, мурда моголары бүт пластик эле, астындагылар туғандар. Прорезиновый кылып, жумшак кылып, мондай приятный материалдардан кылыптыр. Автохолд, авторучник, мынакей переключение коробка, мондай шайба менен башкарылат экен туғандар. Планшети, кондиционер, мындай, короче, кошумча могул жерде кнопкалар бар экен, мага жакшы көрмөйт мынакей туғандар. Так, мультируль, круиз контроль, астыңкы панели туғандар, караңыздар, кандай жакшы чыккан. Электропакет стеклоподъемниктери, блокировка управления задний зеркалалары туғандар, тряпочный салон, прикрутитель зарядники. Жанында дагы эки кошумча USB сая турган зарядниктин местасы бар экен туғандар. Могул жерде подстаканниги. Так, бул жакта подлокотниги. Көрдүңүздөр, сиденьялары жакшы, обычный эле механический
управлениялар менен назад вперед болот экен туугандар. Так, и аркасы кошумчалай кетчүнөсү туугандар, бул машинелер тариф комфорт жүрөт туугандар. Ошону тактай кетсем. Аркаңкы сиденияны көргөздүм. Минеси жакшы, подлокотник туугандар. Кээ эле комфортто жүргөн машинелерде даже подлокотник жок. Эшиктери дагы өтө приятный ачылып жабылат экен, как будто шумоизоляция болгондой болупчу. 5 ключевой доступ да бар машинелерде. Так, эми моторуна келсек. Булар 1.5 турбо бензин, почти 150 аттын күчү менен экен туугандар. Чыкылдап иштеп атканын көрүп атасыңар. Эми масло сөйлөмө туугандар. Ушундай машиненин характеристикаларын менимче бүт эле айтып бердим го дейм. Үстүнө келе турган болсок, мондай рейлинги менен экен атайын. Мондай жанагындай эмне деп коет? Дополнительный антеннасы, ошондойлор бар экен. Водительский жагы туугандар. Сиденьялар мондай рычагтар менен управление болот экен, назад вперед, спинкалары. Так что бүт бар жогу жакшы туугандар. Бул жерлерин көрсөтө кетейин. Атайын жанагындай ылдыйыштан түшүүчү жардамчылары, могул так, кнопкалары могул, ичиндеги светтерин, фарасын жогорулдой кылып көрсөтөт экен бул. Фарасын жогорулдой кылат экен. Ушундай туугандар. Ишеничтүү выкупка машина издеп аткан болсоңуздар, буюрса 53түк машина почти выкупка даяр. Таксидин телефон номерин, адресин көргөзүп коем. Интерес кылып деле келип көрүп, кандай машина экенин келип тест-драйв кылып, ушул жерден машина жакса алып кете бересиңер туугандар. Туугандар, ошондой эле кошумчалай кетчүнөсү Рамазан таксидин таксопаркында машиналар арендага да берилет. Эконом, комфорт, комфорт плюс, кыскасы бүт бардыгы бар. Арендага алыш үчүн ошол көрсөтүлгөн телефон номерлерге чала бересиңер туугандар.